Таймураз Ташиевдин, Дегеле Ташиевдердин үй бүлөсүнүн эми өзгөн айланма жолуна такыр тиешеси жок. Камчыбек Ташиев эл арасында айтылып жаткан жалган жала жана куру дооматтардан алыс болуу үчүн уулу Таймураз Ташиевди бул жол долбоорунан тезинен чыгууну талап кылганы белгилүү болду. Бул тууралуу Таймураз Ташиев өзү билдирип, өзгөн айланма жолуна салынган каражатын артка кайтарып, долбоордон толугу менен баш тартканын айтты. Маалым болгондой, өзгөн айланма жолун Нурлан Сулайманов жана Таймураз Ташиевдин жеке фирмаларынын каражатына курулуп жаткан. Бирок жолдун курулуш иштери дээрлик бүткөн учурда айрым блогерлер тарабынан Таймураз Ташиевдин долбоорго өз каражатын салганы сынга алынып, бул аракетке тескери түс берүүгө жана элге бурмаланган маалымат жеткирүү менен Ташиевдерди каралоого багытталган аракеттер күч алган. 6 декабрда өзгөн айланма жолу президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылды. Бул жол Кыргызстанда курулган эң алгачкы акы төлөнүүчү жол болуп саналат. Анткени жолду жеке инвесторлор өз каражаттарына курган жана мамлекеттен жол үчүн тийиштүү жер тилкеси гана берилип, казынадан 1 тыйын да каражат коротулган эмес. Кесиптешим Асел Сыдыкова өзгөн айланма жолу жана анын айланасындагы чуу жараткан пикирлерди жеринен барып талдап келди. Сөз башынан болсун. Үй бүлөбүздүн бизде эч кандай катышыгы жок. Биз бул жер долбоордон 100% чыгып кеттик. Таймураз эми ушу бир патриоттук кылып, ушу элдин бир көйгөйүн чечип койбойлубу? Башка адам болсо, менин атам мындай болуп турганда мен башка жерден вилла алып башка жака кетип ойноп жүрбөйүнбү деген ойдо болмок. Ош облусундагы өзгөн айланма жолунун ачылышы болуп өттү. Аземге Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары жана жергиликтүүлөр катышты. Анда өлкө башчысы Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Эми мурунку жолдун шаар аралап өткөн бөлүгүн сыртка алып чыгуу менен өзгөн шаарында тыгын азайып, шаар ичиндеги каттам жөнгө салынат деген ишеничтебиз. Буюрса, мындан ары жергиликтүү элдин убактысын алып, беймазага салып, ары бери өтүүдө жол кырсыгы сындуу тобокелчиликтер жоюлат деп ойлойм. Биз мындан ары өлкөнүн чоң жолдорундагы ыңгайсыздыктарды четтетүү боюнча ушундай долбоорлорду колго алдык. Президент Садыр Жапаров бул сыяктуу мамлекеттик жеке форматындагы программаларды колдоонун ордуна айрым журналисттер жана өзүн оппозиция катары көрсөтүп жаткан топтор тарабынан эл арасында туура эмес маалыматтарды таратып жаткандар тууралуу да токтолду. Элдин жашоо шартын, мамлекеттин инфраструктурасын өнүктүрүүгө каршы чыгуу менен өлкөдөгү инвестициялык климатка терс таасирин тийгизүү аракеттери болуп жатканын айтты. Бирок буга карабастан мамлекет мындан ары дагы ички инвесторлор менен бир катар ири долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин белгиледи. Мындан 2 ай мурда маектеримде бул маселеге токтолдум эле, азыр ыңгайы келип турат, андыктан дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул өзгөн айланма жолу мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы менен ишке ашырылган жол куруу тармагындагы биринчи долбоор болду. Ушундай эле ыкма менен бардык каалоочулар башка альтернативдүү акы төлөп жүрүүчү турчу жолдорду курууга катыша аласыздар. Акыркы 3 жылдан бери өлкөбүздө бир дагы митинг болгон жок. Стабилдүүлүк орноду, экономикабыз көтөрүлдү, ички дүң продукциябыз өстү. Ошол үчүн тыштан келген инвесторлор азыр кезекке келип тура баштады мына. Мурда биз инвесторлорду тандачу элек, чакырып ушундай кылчу элек, келгилечи депчи. То есть бизди инвесторлор тандачу элек, барсамбы, барбасамбы деп. Азыр биз инвесторлорду тандап атабыз. Кимисин тандасак, мунубу же мунубу. Бул арзан куруп берип атабы, сапаты жакшыбы же мунукубу деп туруп, мына биз тандап атабыз азыр мына. Ошого Кудайга тобо дешибиз керек. 2021 жылдан бери өлкөбүзгө жалпы суммасы түз жана кыйыр түрдө 5 миллиард доллардан ашык тыштан инвестиция кирди. Ошондуктан, урматтуу эл журт, биз каралоочуларга көңүл бурбай, баш көтөрбөй иштей берип, адал ишибиз менен аларды жеңебиз. Жыйынтыгына тарых жана эл өзү баасын берсин. Бул жол Кыргызстанда курулган эң алгачкы акылуу жол болуп саналат. Анткени жолду жеке инвесторлор өз каражаттарына курган жана мамлекеттен жол үчүн тийиштүү жер тилкеси берилип, каражат коротулган эмес. Өзгөн айланма жолу Нурлан Сулайманов жана Таймураз Ташиевдин өз жеке фирмаларынын каражатынан курулду. Бирок жолдун курулуш иштери дээрлик бүткөн учурда айрым блогерлер тарабынан Таймураз Ташиевдин бул долбоорго өз каражатын салганы сынга алынып, бул аракетке кара түс берүүгө жана элге бурмаланган маалымат берүү менен Ташиевдерди каралоого багытталган аракеттер уюштурулганы белгилүү. Анын негиздөөчүлөрүн карасак, Нурлан Сулайманов жана Таймураз Ташиев.
Коомчулукта Таймураз Ташиевдин бул долбоорго катышканын туура эмес кабыл алдыруу жана каралуу кампаниясы белгилүү топтор тарабынан жүргүзүлө баштагандан Камчыбек Ташиев эл арасында жалган жала жана куруу дооматтардан алыс болуу үчүн улуу Таймураз Ташиевди бул жол долбоорунан тезинен чыгууну талап кылганы белгилүү болду. Жана Таймураз Ташиев дароо чечим кабыл алып, өзгөн айлама жолуна салган каражатын кайра чыгарып, долбоордон толугу менен баш тартканын билдирди. Өзгөн айлама жолу боюнча сиздин атыңыз аралаштырып, негизи бул проектке кантип аралашып калдыңыз эле, анан ушул боюнча айтсаңыздар. Бул проектке биз долбоорго Нурлан Чолпонбаевич мени сунуштаган мага. Ошо өзгөндө болсо тыгын болуп атат, альтернативный жол курайык дегенден биз ушул долбоордо катышып калдык. Бул жака кеткен каражатты каяктан алдыңыз? Бул жака кеткен каражатты 20 жыл мурун курулган заводубуз бар эле. Ошо заводду сатып, жана болсо кредит алып туруп экөөнүн баарын кошуп бул жолго саптадык. Негизи эле айтсаңыз, бул жол өзү канча жылда өзүн акташы мүмкүн эле? Бул жол өтө татаал жолдордун бириси. Бул жол 15 жылдан 20 жылдын ичинде өзүн акташ керек эле. Азыр долбоордо сиз барсызбы? Бул долбоордо азыр мен жокмун. Бул долбоорду канча бир айга жетпей Темиров Лайф деген бир блогер болсо видео чыгарган экен эле. Ошо видеодон атам көрүп, анан атам өзүнүн сунушун айтып, балам силер жакшылык кылып атсаңар, ошо жакшылыкты көрө албай сенин жамандык жаман мамлекеттен акча урдуп атасың дегенде мааниде көрсөтүп атканына байланыштуу бул долбоордон чык деди. Долбоордон мен бүгүн чыгып кеттим. Жана үй бүлөбүздүн бизде эч кандай катышыгы жок. Биз бул долбоордон 100% чыгып кеттик. Негизи эле бул жака долбоорго катышып атканда кандай максаттар менен кошулдуңуз эле негизи? Максаттар болсо ушу элдерге жардам берейик деп, долбоор болсо өтө кыйын, татаал болгонуна байланыштуу бул долбоорду өзүбүз апарайык дегенбиз. Мен баягы эле айтып кетип атканда 15 жылдан 20 жылга чейин убакыт кармап калат экен. Бул бизнесмендер келип алып 15 жыл, 20 жыл акчаны сарптабайт бул жолго. Бул өтө долгий проект болуп калат, орусча айтканда. Ошондуктан билбейм мен бул жагын кандай кылыш керек. Мен бир топ ошо бизнесмендерге кайрылдым. Мына ушу өзгөн шаарга абдан чоң проблемага айланды. Ушул жолдон баштабайлыбы, себеби долбоору даяр болуп калган Минтранс аркылуу ушул жолду бир баштабайлыбы деп мен кайрылдым. Кайрылсам эми көбү ошо кайрадан эле келип баягы канча жылда кайтарып алсак болот, кайтарымы качан болот деген маселе туруп атты да. Ошолордун катарында мен өзүм миним жакшы тааныймын Таймуразга да кайрылдым. Таймураз эми ушу бир патриоттук кылып ушу элдин бир көйгөйүн чечип койбойлубу? Ушу өзгөн шаарынан айланып өтүш бир бүт эле бардык үчүн. Жалпы эле республикадан мына Баткенден келгени, Оштон келген, Жалал Абадтан өткөнү, Бишкектен келгени келип тыгылып 1 сааттап, 2 сааттап турат. Ушуну бир чечип койбойлубу? Ушул элдин көйгөйүн чечиш, жолду салыш бул соо иш деп аябай уговаривать эттим да. Анан ал айтты макул андага деп макул болду. Ошону менен аягында келип мына 99% бүткөндө айтып калды, ушу мен атам болбой атат. Саясатта сага туура келбейт экен. Ушул жерде ушул сен балам аралашпай эле койчу ушул долбоорго. Ушул керек болсо ушу өткөрүп эле берчи деген маселени айтып атат деп мага кайрылды. Анан мен ошол эле мезгилде мына Демирбанкка, Евразийский банкка кайрылдым. Андан сырткары бир топ инвесторлорго кайрылдым. Алар эми көрүшүп жол даяр болуп турган жолго акчаны берет экен да. Ошону менен алар акчаны көрүп туруп беришти. Эми мен аябай ушунчалык чоң салым кошуп соо иш жасады эле эл үчүн. Мен ойлоймун ал сыймык болду. Бир элдин көйгөйлүү проблемасын чечкениге иниме Таймуразга. Бирок чыгып кеткени мен үчүн, конечно, ушундай чоң проект эле чыгып кетти. Эми азыр ал жигит толугу менен башкаларга сатып жиберди, берип жиберди өзүнүн долясыны.
Демек Таймураз Ташиевдин Дегеле Ташиевдердин үй бүлөсүнүн эми өзгөн айлама жолунун бизнес долбооруна такыр тиешеси жок. Өзүн 20-30 жылда актай турган мындай долбоорлорго бизнесмендерди кызыктырып тартуунун ордуна эл менен кайраштырып жаман көрсөтүүгө далалат кылынып жатканы биринчи кыргыз элинин өзүнө терс таасирин тийгизерин айткандар четтен чыгат. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан баштап президенттердин уулдары же жакындары эч кандай бизнес менен алектенбей туруп, тескерисинче элдин акчасын уурдап тонуп алып, бизнестерин чет мамлекеттерде жүргүзүп, гүлдөтүп, акчасын сыртка ташып келгени белгилүү. Алардан айырмаланып, учурда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин балдары сырттан инвестор таап келип, же өздөрүнүн бизнестеги мүмкүнчүлүктөрүн Кыргызстанга салууга аракет кылып жатканы колдоого алынышы керек эле дешет талдоочулар. Эми бул ситуация боюнча эл дагы өткөн күнгө бир мындай аркасын бир карап алыш керек да. Кимдер менен жашап келдик, эмнелер кылынды. Олар мына эми Акаевден баштасак деле бул бизнестеринин бардыгын ушу балдары өзү баш болуп башка мамлекетке чыгарып кетти го. Оякта жыргап жатышат го. Андан кийин Баки мына Максиме Лондонду жыргатып налогду ошолорго берип атат. Бабанып Россияга заводдорду куруп алып, Россияны байытып атат. Өзүбүзгө эмне кылбайт. Атамбаев деле Турцияда бардыгы сыртка чыгарып кеткен. Ошону эл билиш керек да, ошол маалда кандай иштер аткарылды. Ошо президенттер элге канчалык жакшылык кылды, каерде оңдоду, эмне кылды, ошолорго анализ жүргүзүштү. Эл турат мындай ой жүгүртүү үчүн жакшы неме кылыш керек да. Анан эми мына азыркы бийликтин кылганына баа бере албаса, өткөн күнү карап туруп буга баа бере албаган эл мен түшүнбөдүм. Кылып атпайбы, баарын кылып атат. Мына эми Таймураз өзүнүн бизнесин табакалга салып, элим үчүн калсын ушул жерге деп жол салып атат. Мына жолду бүтүп атат. Анан ушу бирөө темирип, анан али хиренип, хуренип дегендердин тили менен олар эми жамандашка, олар Кыргызстанга кызыга турган мамлекетте жүрүшөт олар. Олар түрткү менен сүйлөшү мүмкүн. Эми эл туура түшүнүш керек да. Кылсын өзүнүн элине. Көтөрүп кетпейт го. Алиги 30 жыл итибайлар көтөрүп ташыгандар өзүн берге калыш керек да азыркылар. Калтырып атпайбы. Эми Таймураздын кылганын билбейм. Бул башка адам болсо, менин атам мындай болуп турганда мен башка жерден вилла алып, башка жака кетип ойноп жүрбөймбү деген ойдо болмокта. Өзгөн айлама жолунун узундугу 14 чакырымга жакын жана бул жол Бишкек-Ош жолунун Өзгөн районунун Ана Кызыл аймагындагы бөлүгүнөн башталып, Өзгөн районунун Кароол аймагынан кайрадан Бишкек-Ош жолуна кошулат. Жол 4 тилкелүү жол болуп, эл аралык стандарттарга жооп берет. Мында Кара Дарыя жана Жазы Дарыя көпүрөлөрү жайгашкан. Кара Дарыя көпүрөсүнүн узундугу 200 метр, турасы 24 метр болуп, унаалар үчүн 4 тилкелүү кыймыл камсыздалды. Ал эми Жазы Дарыясындагы өтмөктүн узундугу 96 метрди түзөт. Жолдун уникалдуулугунун бири жол бою бир дагы светофор жок жана кесилиш жол жок. Учурда бул сыяктуу дагы бир топ акылуу жол куруу долбоорлору бар жана мамлекет инвесторлорду тартуу менен убара тартып турган чагы. Бирок мындай жол куруу бизнес долбоорлору өзүн узак мөөнөттө актагандыктан жана ири сумманы талап кылгандыктан инвесторлорду табуу кыйынга туруп жатканы жашыруун эмес. Андыктан Кыргыз Республикасынын бийлиги жалпы кыргызстандык инвесторлорду акчаларын башка өлкөлөргө бизнеске салбастан өзүбүздүн өлкөдөгү долбоорлорго салууга чакырат. Бул биринчи кезекте өлкөнүн инфраструктурасын жана элдин жашоо шартын жакшыртууга негиз болоорун унутпоону эскертип келет. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.